Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө саат 9-га карата Кыргызстан боюнча 5 жаңы коронавируска положительный болуп чыккан жарандар катталды. Анын ичинде Ноокат районунан 2 киши, Ош шаарынан 1 киши, Кызыл Кия шаарынан 2 киши. Жалпы 116 киши болуп атат. Анын ичинен Жалал Абад областынан 54, Ош областынан 30, Чүй областынан 5, Баткен областынан 3, Ош шаарынан 10, Бишкек шаарынан 8, Нарын областынан 4, Ысык-Көл областынан 2. Азыр мындай суроолор пайда болуп атат. Район деңгээлинде ушу айтып берсеңерди. Жалал Абад областы боюнча Сузак районунан 48, Алабука районунан 3, Аксы районунан 1, Жалал Абад шаарынан 1, Каракөл шаарынан 1, жалпы 54. Ош областын алсак, Өзгөн районунан 1, Кара Суу районунан 8, Ноокат районунан 19, жалпы 30 киши. Чүй областы, Москва районунан 1, Аламбидин районунан 2, Сокулук районунан 1, Кан шаарынан 1, жалпы 5 киши. Ысык-Көл областынан 2 тең түп району. Баткен областы, Баткен районунан 1, Кызыл Кия шаары 2. Ош шаарынан 10 киши, Бишкек шаарынан 8, Нарын областынан 4 бардыгы Нарын шаары, жалпы 116. 63 киши аялдар, 53 киши эркектер. Жашы боюнча бөлсөк, 15 жашка чейин 11 баланын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогору 31 киши. Азыр реанимация жаткандардын саны 5. Анын ичинен 2 Ноокатта, 2 Ошто, 1 Жалал Абадта. Ал 5-нын ичинен 2 ото өтө оор акыбалда. Сутканын ичинде тест изилдөөлөр 1008, обсервацияда 1708 киши азыр бар. Жанагындай оорулар менен катташты болгон контакттардын саны 1928, анын ичинен биринчи категория жакын контакттар 478, экинчи категория 1450. Жаңы 5 ошондой коронавирустун положительный болуп чыккандардын ичинен 2 сырттан келгендер, 3 жана контакттан чыккан жарандар болуп атат. Ооруканадан ошо коронавирус менен дараланган оорулардын жалпы саны 5, анын ичинен Жалал Абад областтык оорукананын 3, Алабука аймактык оорукананын 2. Рахмат. Мугалимдери мектепке барып, пропускал албай атат. Жанагы өзгөчө абалга баш ийбегендерди атууга өкүм чыгарып атат. Мындай карантинге турбай атат, элге жугузуп атат. 15 күндөн кийин продукты жок болсо элге эмне деп жооп беребиз биз? Үй ээси квартиранттарды көчөгө кууп чыкпасын деген. Миңдеген экимдеген жумушчулар турат жөнүнө оорубай эле. Эмне болгон ыкчам иш, жумушуңар көп болуп атабы силердин? Мына жерде азыр менчиктер уже башташты. Интернетибиздин күчү, кубаты жетпейт деген сөз болуп атат азыр. Ушул боюнча өкмөттүн жообу кандай, даярдыгы кандай? Ошол эле мезгилде азыр менчик мектептер мугалимдери мектепке барып пропуск ала албай атат экен. Азыр мага звонок этип айтып атышат, пропуск бербей атышат. Мугалимдери барып окуучуларды онлайн сабак алып, ошол камсыз калганда өзүнүн мектебине жете албай атат экен. Ушул жактары кандай болот? Интернет боюнча камсыз Ахнет, башка телеком ушулардын нагрузкалары жетеби? Мына бул жерде вице-премьер Асран дейт турат, ушул жооп берип койсунчу ушуга бир так. Кандай бул боюнча иштер жүрүп атат? Рахмат. Мен баяндамачыга кайрылат элем да суроо менен. Мына буга чейин Жанар Акаев мурда айтып өттү. Андан кийин мына Алы мурда да ошол эле маселе менен чыгып сүйлөдү. Биз ачык айкын маалымат деген абдан жакшы пункту эмнеге алып салып атабыз? Мен убактымды карап койсоңуз, урматтуу төрага.
Садық Шер мырза, мынау жерде 29 пунктта жазылып турат. Коомчулукты калкты аныкталган так толук жана ачык айкын маалыматтар менен камсыздалсын деген пункт бар. Рахмат. Бирок анда мага айтсаңыз, мына өкмөт отурат бул жерде. Урматтуу өкмөт, эмне үчүн журналисттер ошол тизмеге кирбей калган? Эмне үчүн бир эле мамлекеттик үчүн мына жеке менчик маалымат кызматтарынын журналисттерине азыр чектөө бар? Эмне үчүн? Башынан мындай чечим кабыл алынганда болушунча элдин жүрүш турушун кыскартуу максатында минимум менен ушу уруксат берилген тармактар болгон. Азыр болсо жанагы менчик массалык маалымат каражаттарынын кайрылуусу азыр комендатура менен каралып атат. Жок, эми сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, BBC-дагы менчик маалымат каражаты да CNN болобу, ABC болобу, аларды токтотпой эле ошол ачык айкын информацияда болгон үчүн биз Кытайда болгонун уктук да. Бүткүл дүйнө жүзү ачык айкын информация болгон үчүн күрөшүп жатат. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө болгон практика Кыргызстанда болбош керек? Мага жооп берсеңиз. Азыр каралып атат бул кайрылуу. Комендатурада кайрылуу каралып атат. Силер билесиздерби? Аябагандай кандайдыр бир мурдун балта кеспей турган жака өтүп алдыңар. Бүгүн кээ бир биздин коллегалар жумушка жогорку кеңешке посттордон өткөзбөй коюптур. Жогорку кеңештин депутаттарын урматтуу төрага айланып келишти кээ бирөөлөрү. Силер жогорку кеңештин депутаттарынын укугун тепчендиге салып атасыңар да. Аны карап атабыз деп. Качан карап бүтөсүңөр силер? Эмне болгон ыкчам иш? Жумушуңар көп болуп атабы силердин. Элдин баары үйүндө отурат. Силердин болгон жумушуңар ачык айкын мыкты иштеп беришиңер керек болгону. Ошону да так аткара албай атасыңар. Кичинекей пропуск жаза албай, бүгүн сорго жазып бердиңер. Фамилиясы жок анындагы. Иштеш керек да. Рахмат. Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, Эркин мырза, о токтомду карасаңар, бардык жерде услуга деятельностьтер торговлер жазылган, бирок өндүрүш жок да эмнегедир. Саладин Абдраевич, бизде чоң ири өндүрүштөр бар. Биз азыр 15 күн, 20 күн же бир айдан кийин тагдырыбыз кандай эч ким билбейт. Эсибиз тупо баарын токтото берсек, ушундай абал менен. Анда биз эртең соцфонддун абалы кандай болот? Пенсиялар кандай болот? Эртең эле келет бүгүн. Ошон үчүн өкмөткө мен мындай сунуш катары айткым келет да, чоң өндүрүш мына Кумтөр, Иштанберди, Терексай, мына Асалободо келет атат, 11 миллиард суу калды Токтоо өлкесинде. Азыр эртең эле ОЗУП келет. Кышка дайындык, жазгы, күзгү талалар деп жумуштар келет. Жазгы талалар жумуштар келет. Буларды кантип организовать этип атат өкмөт? Мына токтом токуп берели, болуптур. Запрет кылалы. А мисалы үчүн чоң өндүрүштөргө алардын мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрү лаборатория койгонго, карантин кылганга, өзүнүн миңдеген жумушчуларын иштеткенге. Ага эмне үчүн бул жерден келип туруп өкмөт айтпайт? Кандай болот мисалы үчүн? Ошол эле өндүрүш, көмүр. Бүгүн миңдеген жумушчулар туруп калды. Биз баарын тупо токтотуп койдук. Ошолордун баарына кандай механизмдер иштеп атасыңар? Мына кантип алып келесиңер? 15 күн, бир айдан кийин токтойт баары тең. Биз өздөрүнө карантин кыла тургандай кылып, вактовый метод менен өзүнө кирип иштей тургандай кылып иштетиш керек өндүрүштү. Миңдеген, 2 миңдеген жумушчулар турат жөнүнө оорубай эле. Муну кандай кылабыз? Эртең мисалы үчүн кышында көмүр жок болсо кандай кылабыз? Бул жагын ким ойлоп атат? Чоң ири соодалар, ладно, алардын дагы мына Фрунзе, Глобуско окшогондор өздөрү лаборатория коюп, реактив коюп, текшерип, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн мүмкүнчүлүгүн бериш керек чектебей. Чоң компаниялар, семзаводдор мына бу жерде туруп калгандар. Алардын өздөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Өздөрү сатып алабыз дегендер бар. Өздөрү карантин мойнуна карантинди алып. Рахмат. 10 секунд. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул токтомду давайте мындай жакшы токтом кылып токуп берсек. Кээ эле берип калганда же сунуш кылганда эмес. Бүгүн ушундай кырдаал. Чоң рахмат. Үй ээси квартиранттарды көчөгө кууп чыкпасын деген. Ошого тыюу салып койгон, анткени алар киреше жок азыр. Көчөдө калат. Көчөгө чыкпагыла деп, биякта милиция куйт, ал жактан кожоюну куйт. Андай Бишкек, Ош, Жалал Абад, ири шаарларда абдан көп да мисалычы. Өтүнүч. Ошону өкмөт аткарсын. Рахмат.
негизи эле мамлекеттик кызматкерлердин бардык кылган эмгегин жокко чыгарган ушул мыйзамдын жоктугунан болуп атат да. Мына коронавирус менен жакшы күрөш болду, бирок жыйынтыгына келбегенин себеби да ошондой. Азыр сиз туура айттыңыз, министрдин орун басары. Мыйзам жок. Мына азыркы мыйзамда бүгүнкү күчүндө турган 287 статьяда бунда бир дагы штраф сала турган нерсе жок. Ошондуктан муну күчөтүш керек. Силер азыр жаман жери. Биз эмнен кабыл алганыбызды мониторго чыгарбастан кабыл алып атабыз да, мындай болбош керек. Не только биз, коомчулук билиш керек. Бул калайык калкка керек. Калайык калктын 99,99% муну колдоп, бар ушунда тартипте турат. 0,1% айынан биз баарыбыз кыйналып атабыз. Биз ошону тартипке чакырыш керек. Бирок сиздер окуп койгула. 5 мүнөт убакыт кетет. Азыр бизди бардык жерден көрүп атат. Эмне болгондо кайсы штрафтар болот деп. Бүгүнкүгө чейин норма жок болчу. Бүгүндөн баштап, мына бүгүн эле кол койдурсак президентке, түндө күчүнө кирсе эртеңден баштап мына штраф